Бала Саруу ГЭСин курууга даярдык жүрүүдө. Учурда ГЭС курула турган аймакта тазалоо иштери өткөн аптада башталган. Бала Саруу ГЭСин куруу долбоору жалпы кубаттуулугу 25 мегаватт болгон 3 генераторлуу ГЭСтин курулушун ичине камтыйт. Долбоорго ылайык кичи ГЭС 2022 жылдын аягына чейин колдонууга берилиши керек. Ал ишке киргенден кийин жылына орточо эсеп менен 92 миллион киловатт саат электр энергиясын иштеп чыгат. Бала Саруу ГЭСи Талас облустундагы Киров суу сактагычы курулгандан бери пайдаланылбай келген. Гидроэнергетикалык ресурстарды максималдуу натыйжалуу пайдаланууга мүмкүнчүлүк берет. Бүгүн облус башчысы Бакытбек Нарбеков кичи ГЭС курула турган аймактан кабар алды. Облус жетекчисинин айтымында курула турган кичи ГЭСтин облус үчүн пайдасы эбегейсиз. Мындан тышкары убакты сааты менен ГЭСтеги жумуштардан кабар алып турмакчы. Бүгүнкү баягы долбоор тарыхый ордун табат деп ошол президентибиздин чечими менен өзүбүздүн кичи ГЭСтерди ошо электр энергияга болгон багытыбызды өзгөртүү деп туруп, мынакей Кыргызстандан эң биринчи долбоорлор болуп атат. Бул 25 мегаваттуу баягы электр энергиясын чыгара турган ГЭС болуп атат, Бала Саруу ГЭСи. Ушул бул дагы эгер ушул ишке ашып кетсе, баягы Кыргызстан өзүнө өзү мына жаңы кадамдар менен жаңы алынган багыттарга ылайыктуу долбоорлор мамлекетибиздин өзүбүздүн каражаттын эсебинен жасалып аткан долбоорлор да. Бул азыркы алдын ала маалыматтар боюнча Финансы министрлигинен каражат бөлүнүп 1 миллиард 950 миллион сом бөлүнөт экен. Ошолорго жалпы шаймандарына ошо чет өлкөлүк компанияларга бүгүнкү күндө тендерлер өтүп, агрегаттар жасалып атат экен. Ал эми ички жумуштарды мынакей чакан ГЭС. Бул тагыраак айтканда өзгөчөлүгү Кыргызстандын өзүнүн баягы мамлекетибиздеги компания чакан ГЭС.